Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Гонконг шаарында адаттагыдай эле жашоо өкүм сүрүп жаткан. Бирок дал ушул күнү тарыхтагы эң чоң цунами болуп, кыска убакыттын ичинде эле тездик менен миллиондогон адамдардын өмүрүн алып кетти. Албетте мындай кырдаалда бийик имараттардын башына чыгып жетишкендер гана аман калышып, арадан убакыт өтүп мындай алаамат болгонуна 5 жылдын жүзү болуп, биз ошол алааматта аман калган кыз Аша менен таанышабыз. Ага канча убакыт өтсө да баары бир алаамат болгон күндөгү коркунучтуу элестер тартыла берчү. Аша ойгонгон сайын жашоо үчүн күрөшүп, жан багуунун күнүн көрөт. Ал ушул кезге чейин тапкан өзүнө керектүү нерселердин баардыгын бийик имараттын ар кайсы жерлерине катып, өзү дагы жашаганга жерди ырастап, ар тараптан келген душмандардан коргонуп турчу. Анан да дайыма имараттын чатырына чыгып, жамгырдан чогултуп алган суусун ичип, музыка угуп отурууну адат кылып алган. Сыягы ага башка дүйнөнүн кызыгы деле жок калганбы айтор. Сууда да акула сымал коркунучтуу жаныбарлар бар болгондуктан ушул имараттан башка эч жака чыкпай жашоо сүрүп келет. Көптөн бери жамгыр жаабагандыктан Аша таза суунун канча калагандыгын эсептеп, сарамжалдап пайдаланууга өтөт. Ушул убакытка чейин баарына көнүп калгандыктан отту жандырып, сууну кайнатып, тез даяр болуучу кесмени даярдап тамактанып алчу. Күндүзү болсо ар дайым дүрбүсү менен кошуна имараттарды карап, башка имараттарда да аман калган адамдар жашоолорун өткөрүп жаткандарын көрүп жүрдү. Сыягы цунами бүт жер жүзүн жалмап, бүтүндөй суу каптап калганбы айтор. Цивилизация дегенден такыр эле кабар жок. Бир күнү ал имаратка жакындап келген үкөктү көрүп калып, гарпунга окшогон нерсеси менен атып, ошол үкөктү чыгарып алат. Бирок тилекке каршы үкөктүн ичинде пайдалуу деле нерселер жок болуп чыкты. Ошол күнү кечке маал эле Аша дүрбүс алып, кошуна имаратка кыймылдаткычы бар 2 кайык келгенин көрүп, карап турса эле алар каракчылык кылып, ошол имараттагы адамдарга зулум көрсөтүп, керектүү нерселерин чогултуп жатышкандарын көрөт. Аңгыча болбой эле Ашеге да бирөө дүрбүс алып, аны байкап калып, Аша болсо дароо эле жашынып, тездик менен кыймылдап, керектүү оокаттарын ар кайсы жерге жашыранга жетишти. Өзү дагы кийим жыйнагычтын артындагы жазалма дубалдын артына жашырынып калып, кирип келген жанагы адамдар ал имаратты түрө кыдырышып, тамагаш жана башка керектүү нерселерди тапканга аракет кылышып, бактыга жараша эч нерсе таба алышпай, алар кетишкенден кийин жеңилдеп калган Аша бир саам ыйлап алат да андан ары жашоосун улайт. Ар күнү деңизден ар кайсы нерселерди таап отуруп, бир аз тамагаш тапканга да мүмкүн болуп, бирок күн өткөн сайын эле анын кээ бир буюмдары дайынсыз эле жоголуп жатканын байкап калат. Керек болсо түндө ар кандай үндөрдү да угуп, бир нерсе бар экенин сезет да эртеси күнү атайлап эле буюмдарын бир жерге таштап, андан соң ошол бөлмөнү акмалап аңдып турат. Дароо эле ал жерге кичинекей кыз келип буюмдарды алып жатканда Аша аны кармаганга аракет кылып, бирок кичинекей кыз качып кеткенге жетишет. Аша түндө жатканда мурунку жашоосун эстеп, кичинекей өзүнүн сиңдисине жакшы мамиле кылбагандыгын эстеп, анан да ата энесинин да тилин укпай эртерээк эле бул үйдөн көчүп кетип, ата энесинен бөлүнүп өзүнчө жашагысы келгенин эстеп, эми кайра ошол күндөргө кайтып бара албай тургандыгына өкүнөт. Эртең менен ойгонсо эле анын тамагынын бир бөлүгү жок экендигин көрүп, башка бөлмөлөрдү текшерип, кичинекей кызды уктап жаткан жеринен табат. Бирок аны ойготпой эле тамак даярдоого киришип, сыягы бул кичинекей кыз кошуна имараттан бир нерсе менен сүзүп келген окшойт. Кичинекей кыз алып алган сүрөттөрдү Аша ордуна коюп, кызга даярдалган кесме тамакты берет. Аша ошол учурда дагы мурунку жашоосун эстеп, бир зер буюмду ата энеси Ашеге бербей, сиңдисине берип койгондугу үчүн уруш чыгарып үйдөн кетип калганын билебиз. Бирок кийин апаат учурунда баардыгы курман болуп, сиңдиси да куткарылганга жетишпей, анын зер буюмун Аша таап алып, дагы эле тагынып жүрөт. Кечинде Аша кызга төшөк даярдап берип, кичинекей кыз ага ыраазы болдубу айтор. Эртеси Ашаден уурдап алган буюмдардын баардыгын кайтарып берет. Түшкү тамакта Аша дагы 2 адамга даярдап, экөө акырындан жакындап таныша башташты. Кечинде кыз Ашанын жанына жатып, өзүнүн аты Хей экенин айтып, мен апамды аябай сагындым, ошондуктан мен апамды табыш үчүн чоң кайык жасап апамды издешим керек деп айтат. Ошентип күндөр өтүп, бир күнү Аша тамак даярдап жатып эле мойнундагы зер буюму жок экенин байкап, аны Хей уурдап кеткен окшойт деп божомолдойт. Бирок аңгыча болбой эле үндөр угулуп, Аша акмалап караса, баягы каракчылар кайрадан кайтып келип калышыптыр. Аша дароо эле Хейге ошол каракчыларды көрсөтүп, алар кеткенчекти эч бир добуш чыгарбай деп түшүндүрөт. Ошондо Хей Ашаге сен да мага кошулуп кайык жасап чогуу кетпейлиби бул жерден десе, Аша ага мен эч жака барбаймын, кайда барсаң деле азыр жердин
баары кыйрап калган деп айтып, анан да ал Хейхейден сен менин зер буюмумду уурдап алдыңбы деп сураса, Хейхей мен уурдаган жокмун деп жооп берип, ууру деп атагандыгы үчүн таарынып имараттын башка тарабына кетип калат. Кечинде Аше жалгыз тамактанып, эртең болсо ал жердеги суунун жоголуп кеткенин көрүп, Хейхейди издеп келип, көрсө Хейхей ал сууну жуунуу үчүн алып келген болот. Айласы кеткен Аше кичинекей кызга эч нерсе дей албай, аны көргөн сайын эле өзүнүн сиңдисин эстей берчү. Ошол түнү да Аше көп адамдардын өрүк денелери сууда калкып жүргөнү жөнүндө коркунучтуу түштөрдү көрүп чыгат. Эртеси ал Хейхейге имараттагы бардык нерселер буюмдар менен тааныштырып чыгып, караңгы жактагы караңгы бөлмөнү такыр ачпа деп көрсөтөт. Эгер ачып жиберсең ал жактагы сасык жыт бардык жерди каптап кетет деп түшүндүрүп, күндөрдүн биринде эле Аше Хейхейдин бир бөлмөдө чындап эле таштандылардан кайык куруп жатканын көрүп, анан да Хейхейде белги берүүчү тапанча бар экенин билип, дароо эле тапанчанын коркунучтуу экенин түшүндүрүп алып алат. Анан да ал Хейхейге сен эч жака кете албайсың, кетем десең деңиз жырткычтарына жем болосуң. Мен деле башында бир канча жолу аракет кылып көргөм, бул өтө кооптуу деп айтат. Эртеси алар көптөн күткөн күн да келип, жамгыр жаап, Аше менен Хейхей имараттын башында көптөгөн идиштерге таза суу чогултуп алышат. Ошол жерден Хейхей Ашенин зер буюму жоңгана түшүп калганын көрүп, Хейхей аны билдирбестен Аше уктап жаткан кезде анын жанына коюп кетип, ойгонгондон кийин Аше дагы зер буюмун Хейхей уурдабай эле мойнунан үзүлүп түшүп калганын билет. Акыры Аше дагы Хейхейдин оюна кошулуп, ушул жерде жашынып жатканча кургак жерлерди издөөнү чечип, жакшылап бекемдеп кайык кура баштайт. Анан да күндөрдүн биринде ал баягы зер буюмун Хейхейге белек кылып берип, кайыгы да дээрлик даяр болуп, Аше менен Хейхей тамак аштарын даярдашып, бул имараттан биротоло сүзүп кетмекчи болуп жатышса эле, баягы каракчылар бул жолу өтө жакындап келип калган болот. Анан да алар алыстан дүрбү салышып, кыздарды байкап калышыптыр. Аше менен Хейхей дароо эле кайыгын жашырышып, андан соң тамак аштарын бекитишип, баягы Аше өзү жашынган жерге Хейхейди жашырып, үнүн чыгарбоосун суранып, өзү башка жакка жашынууга жөнөйт. Ал баягы сасык жыт чыгып жаткан караңгы бөлмөгө кирип жашынып, каракчылар болсо бул жолу кыздарды кандай гана болбосун табабыз деп бардык жерди аңтарып жатышты. Алардын бири жагымсыз жытка карабай ошол бөлмөгө кирип келип, ал жердеги шешепти ачып эки өлүк адамды көрөт. Көрсө жагымсыз жыттардын бардыгы өлүк адамдардан чыгып жаткан болот. Көп өтпөй Хейхей жашынган жеринен билинип калат да кармалып калып, аздан соң эле Ашени да таап чыгышат. Аше кармалган кезде Хейхей каракчылардын кайыгында байланып калган болчу. Ашени да колун байлап алып жөнөшүп, бирок Аше каршылык көрсөтүп жатып, баягы белги берүүчү тапанча менен аларды атып өлтүрө баштайт. Албетте аларды алдыда кандай күндөр күтүп турганы белгисиз болгондуктан зулумчуларга зулум менен жооп берүүгө туура келди. Сырттагы калган таштандычылар дагы эмне болуп кеткенин түшүнбөй ичкериге кире башташып, Аше алардын кирип келген бирөөсүн жип менен чалып жиберет да аны да өлтүргөнгө аргасыз болот. Андан соң Аше башка бөлмөлөргө качып баратып, ошол таштандычылардын башчысына кармалып калат. Ал Ашени дароо эле өлтүрмөкчү болуп, бир топко чейин муунта баштап, бирок Аше дагы бир айласын табат да ал адамды кечке чапкылап жатып өлтүрүп салат. Эми таштандычылардын тапанча кармаган жаш өспүрүм баласы калып, Аше андан качып жүрүп отуруп имараттын чатырына чыгаар да эшикти бекитип жаш баланы ошол жака камап салды. Анда жаш бала бошотуусун суранып Ашеден жардам сурай баштаса, Аше кайрадан боору ооруп эшикти ачмакчы болуп калат. Бирок жаш бала кайра эле тапанчасын аткылап баштап, аз жерден Ашени өлтүрүп коеюн деп. Мындай көрүнүштөн кийин Аше жаш баланы бошотпой кетип калды. Эми таштандычылардын кайыкта бир гана адамы калган болчу. Ал адам Хейхейди байлап коюп, ошол жерде кайтарууга алып турган. Аше аны баягы гарпунга окшогон нерсеси менен атып өлтүргөнгө аракет кылып, бирок анын огу тийбей эле сууга түшүп калат. Кайыктагы адам болсо эмне болуп жаткандыгын билүү үчүн бер жакты көздөй карап жаткан кезде эле Аше ага жетип барып сууга түртүп жибергенге жетишет. Бирок ал адам өзү менен кошо Ашени дагы сууга ала түшүп, бирок Аше Хейхейдин жардамы менен куткарылып кеткенге мүмкүн болот да. Жанагы адам болсо ошол жерден эле акулаларга жем болот. Ошентип эми зулумдук кылган таштандычылар жок болуп, алардын чоң кыймылдаткычы бар кайыгы кыздарга калып, эртеси алар бардык тамак аш керектүү буюмдарын жыйнашат да кайыкка салышып, андан ары жашоо үчүн күрөшүп, алыскы аймактардан кургактыкты издеп жөнөшөт. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңызга бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.